Салам, урматтуу телекөрүүчүм. Мен азыр Талас облусунда жалгыз гана тоолуу аймак деп эсептелген Талды булак айылында турам. Бул айыл деңиз деңгээлинен 2022 метр бийиктикте жайгашкан. Жайы салкын, кышы жылуу болуп эсептелген бул айылдын эли негизинен мал чарбачылыгы менен турмуш тиричилигин өткөрүшөт. Ошондой эле бул айылдын тоолуу аймак болгондуктан мында органикалык азыктар өстүрүлүп, органикалык аймак деген дагы статусту алган. Виктор Докторбекович, биз азыр сиздердин айылыңыздар туурасында маалымат ала алып келдик. Анан айылда кандай иштер жасалып жатат акыркы күндөрү? Биз 2024-жылы ушу АТРдин негизинде мурдагы Бекмолдо жана Осмонкулов айылы кошулгандан бери ушу биздин айылда баягы деңиз деңгээлинен 2000 метр бийиктикте жайгашкандыгына карабай баягы ишеничтүү түрдө айта алам, өнүгүү жолуна баратат деп. Ушу бир жарым жыл аралыкта болуп калды. Ошондон бери 90 миллиондон ашыгыраак суммадагы акча каражаты ушу биздин айылдагы айыл өкмөттүн бюджетинен ушу соц объектилерге, жолубузга, ушуларга жумшалды. Алардын бири ушу биздин айылда турган могу Кошойбек ата балдар бакчасы эскилиги жеткен, аябай начар абалга келген болчу. Ошо мурда биздин айылда ушу бала бакча боюнча багы эме жетпей, орундар жетпей ушундай көйгөйүбүз бар эле. Ошол маселени биз азыр эми чечтик го деп ишеничтүү түрдө айта алам. Анткени мурда биздин биякта 100 орундуу бала бакча болсо, азыр дагы өйдөңкү жагын жарымын корпусун ремонттоп дагы 50 орундуу орун ачылды. Бул жерге биздин айыл өкмөттүн каражатынан жалпы ичи тышына, мебелине баардыгына бириктирип ушу бир 7 миллиондон ашыгыраак каражат коротулду. Андан тышкары биздин айылда мына мектебибиз, дуалынан башкасынын баары жаңы алмашылып 70 миллион тегерегинде акча каражаты салынып, ал ремонттоп мына бүтө алдында турат. Мындан тышкары маданият үйүбүздүн чатыры алмашылды. 2 айылды бириктирген бул жерде эски көпүрөбүз бар болчу, ошол жер кооптуу болуп келген. Ошону элдердин суранычы менен ошол жерге бир 5 миллиондон ашыгыраак каражат менен ошол жерге жаңы көпүрө, автоунаа каттай турган көпүрө салынды. Ошол жалпысынан кийинки жылга Кудай буйрса дагы чоң пландарыбыз бар. Ал жерге ошо жолдорубузду, ирригация маселелерин, таза суу, ичүүчү таза суу маселелерин ошолорду пландап жатабыз. Кудай буйрса ошол иштерди ишке ашырабыз деген ой тилектерибиз бар. Айылдын калкынын саны канча жетип калды? Биздин айылдын калкынын саны 4000ге чукул азыркы учурда. 650ден ашык түтүн бар. Birinci жолу бул жерде Байсейит уулу Медетбек жайлап жүргөн. Анан кийин колхоз, совхоз уюшулганда 1928-жылы уй совхозу болгон. 1930-жылы жылкы совхозу болуп түптөлгөн. 3000ге жакын жылкы болгон. Москвага башыйып кеткен. Келди да анан Москвадан жылкылар жоюлгандан кийин кой совхозуна, топоз совхозуна айландырып жиберди. Иши кылып кайерке барса дагы 113-чү көн совот артта калган жок, дайым алдыда болду. Талдыбулак айылынын эли, пейли туурасында айтып берсеңиз. Кандай эл, кандай журт? Бул Шумкарый айыл өкмөтүнө караштуу 6 айылбыз. 6 айылдын бири ушу Талдыбулак айылы болуп эсептелет. Биз жогорку зонага эсептелебиз. Талдыбулак айылында мектебибиз бар, детсадыбыз бар, бала тиги конторубуз, Дом культура, маданият үйүбүз бар, ФАП бар. Элибизде дайыма тынччылык, элибизде ынтымак бар жерде ырыс бар жерде жылыш бар. Кемчиликтер астан
астан куралып атыр. Айыл өкмөтү уюштургандан бери кадимкидей айылыбызда жылыш болуп атыр. Баары ойдогудай орун жерден, жеңилин жерден, орун колдон алып бири-бирибизге дайыма болгонун убактысында чечишип, бир жардам беришип турат. Айылдын жаштарынын ынтымагы үчүн карыялар өсүп, баш кошкон өзүбүздүн эме командабыз бар. Балдар менен жолугушуп, аларга насыяттарыбызды айтып, кечээндей жолугушуп, ошол балдардын болгон кичинекей тентектик кылган балдарды туура жолго салууга аракет кылабыз. Элдин ичинде, элибиздин ортосунда тынччылык болсо экен, жакшылык болсо экен деп эле карыялардын тилеги ошол. Талдыбулак органикалык аймагы 2014-жылы Органикалык кыймыл федерациясы тарабынан түзүлгөнбүз. Жетекчилерибиз Искендербек Айдыралиев, Султан Сарыгуловдордун көптөгөн окууларынан, тренингтеринен өтүп, органикалык жер иштетүүнүн маданиятын, туура тамактануу маданиятын үйрөндүк. Өз алдыбызча тамакабызда органикалык жашылчаларды өстүрүп, дары чөптөрдү өстүрүп, витаминдүү чайларды даярдаганга үйрөндүк. Парниктерибиз бар, 15 түтүндө. Аны глобальный экологический фонд тарабынан коюлган парниктер. Анын ичинде бадыраң, помидор жана башка жашылчаларды өстүрөбүз. Ошол өстүргөн адамдар өздөрү пайдаланат, бала чакасына камсыз кылат, арткандарын сатышат. Тоодой ырыскы бар дегендей эле Талдыбулак айылы Бишкектен, Чүйдөн, Оштон келе жатканда таласка киргенде биринчи айыл болгондуктан бул жакта келген меймандар үчүн, туристтер үчүн үйлөрдө атайын конок үйлөр дагы ачылган. Мына ошондой үйлөрдүн бирине дагы келе атабыз. Аларга кандай шартта түзүлгөн экен чогуу таанышып көрсөк. Саламатсызбы? Кандайсыз? Жакшысыздарбы? Жакшы атасыздарбы? Сиздерге конокко келип калдык. Келдиле. Айылдагы келген конокторго шарт түзгөн, анча-мынча туристтерди кабыл алган үй билесиздер. Кандай болуп атат? Туристтер келип атабы? Жакшы буюрса келип атат да. Кайсыл жактардан келишти? Эми көп эле мамлекеттен келди. Мисалы? Мисалы, Индиядан келди, Турциядан, Америкадан келди. Кийин көп эле келмейт. Япониядан келди, корейчтер келип атат. Төрт тарабын тоолор курчаган тоо койнундагы бул Талдыбулак айылында ошондой эле туристтерди кабыл алган дагы бир өзгөчө жай бар. Ал жак менен да таанышсак. Бул жактын эң өзгөчөлүгү улуттук колоритке, улуттук баалуулуктарга басым жасалган. Саламатсызбы? Кандайсыз? Жакшысызбы? Жакшы, өзүңүздөр келесиздер. Айылдын меймандостугун, берекесин көрсөткөн сиздин мекемеңизге келип калдык. Мекемеңиз туурасында айтсаңыз, эмне себептен ушундай улуттук колоритте чагылдырылып калдыңыздар? Саламатсыздарбы? Эми биз негизи эле улуттук колоритти башынан эле камтып, өзүбүз туризм тармагында аракет кылып жүргөнбүз. Ошо биз улуттук колоритти жасаганыбыз сырттан келген коноктор биздин Кыргыздын улуттук ушундай оймо чимелерин, колориттерин көрүп, жаңы стиль менен айкалышкан образда болсун деген максатта жасаганбыз. Улуттук тамактар бар, чет элдик тамактар бар, баардык түрлөрү бар. Туристтер каяктан келишти, кайсы өлкөлөрдөн келишти? Буга чейин Германиядан келди, Финляндиядан келди, Америкадан келди, Кореядан көп келип атат. Түштүк Корея өлкөсүнөн. Орусиядан, Санкт-Петербургдан келгендер бар. Эсте калгандар ушулар, бирок көп эле келишип атат. Ички туристтердин дагы бар.